Асоль Молдокматова жетектеген боорукердиктин башкы кеңсеси кайрымдуулук миссиясы бүткүл Кыргызстан боюнча улантылууда. Буга чейин жардам Ысык Көл облусуна, Талас облусуна, Кара-Балтага, Сокулук, Молдовоновка айылдарынын жана Москва облусунун жашоочуларына жеткирилген. Андан ары штабтын маршрутунда көп сандагы калктуу конуштар көрсөтүлгөн. Мисалга Таш көмүр, Алабука, Баткен облусу жана Түштүк региондор. Для меня все кыргызстанцы едины. Мы просто служим народу. Штаб добра перемещается по стране и адресно доставляет помощь. Спасибо за все то, что вы и мы сообща делаем. Это сейчас очень важно. Асоль Молдокматова белгилегендей, штаб боорукердиги майрам жана дем алыш күндөрсүз иштеп, тез жардамга муктаж адамдарга керектүү дары-дармектерди, тамак ашты, медициналык шаймандарды жеткирип турат. Я ежедневно рискую жизнью, захожу в красную опасную зону, раздаю медикаменты тяжело больным, появляюсь в дневных стационарах для того, чтобы знать ситуацию изнутри. Но я не сожалею, это в какой-то мере просто еще и для кыргызстанцев мотивация, чтобы они не опускали рук, чтобы они не разуверились, что все будет хорошо. Я служу народу, делаю это вне политики, никогда в политику не пойду. Штабтын башчысынын айтымында 1 секундка токтоп калуу мүмкүн эмес. Анткени вирустун экинчи толкунуна кыргыздар толугу менен даяр болуп, алардын ден соолугун жана өмүрүн сактап калышы керек. Мы очень часто слышим разговоры о второй волне. Необходимо ее встретить во всеоружии. Она неминуема. В каждом регионе неизбирательно, а именно в каждом регионе должна появиться современная больница с реанимацией. Естественно, необходимо пересмотреть заработную плату медработников. У медработников должен быть свой ведомственный санаторий на берегу Ысык-Куля. Это очень важно. Необходим обмен опытом. Прохождение и повышение квалификации медработников за пределами страны, в международных модерновых клиниках, которые очень хорошо оснащены. Коомдук ишмер кыргызстандыктарды сергек болууга жана санитардык эрежелерди сактоого, гигиена, аралык, обочолонууга үндөйт. Жакшылык штабы жардамга муктаж адамдарга жардам берүүнү уланта берет. Асоль Молдокматова ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында чет өлкөдөгү мекендештер жана коомдун жергиликтүү лидерлери менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турат. Асоль Молдокматова дем алышсыз жана майрамсыз Кыргызстандын аймактарына даректүү жардам көрсөтүүнү улантат.